Parlamenttік сапатты құрамына партиялар жоопкер. Ал партиялардың түзген тізмесіне көз қаранды. Бұл мәселені бір ғана лидер шешпей, партиялық демократия болушы абзел. Партияның жетекшісі ғана депутаттық мандаттардың тағдырын шешкен партиялық вождизм болмас керек. Партиялардағы ішкі демократияны орнатуға қатты көңіл бұру зарыл. Құрметті мекендестерім, жоғарыда айтқандай, біз мыйзам базасы, шәл ережелері күн бұрын танытылсын деген сөзімізге тұрдық. Құқықтық база түзілді. Біз айтқан уағдамызды атқардық. Азыркы учурда дагы бир гана жагдай жөнүндө пайыздык чек тууралуу талкууларга чекит коюлат. Бул маселе боюнча менин пикиримди билүүгө ынтызар болгон мекендештерим, айрым депутаттар мага түздө маалымат каражат талкуулоодо кайрылышты. 9% деген чекти мына ушул жерде отурган депутаттар, мына сиздер көпчүлүгүңөр колдоп, мыйзам кабыл алынган эле. Бул норма шайлоого катыша турган саясий күчтөр тарабынан кызуу талкууга алынып, азыр өзгөртүүнү талап кылууда. Дээрлик жарым жылга жакын созулуп келаткан талкууга мен дагы көңүл буруп турдум. Айтылган ойлорду угуп турдум. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демини келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки көчкөрдүн башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партияларды бирлештирүү биздин бирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын, эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдалар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп биркизет деп ойлойм. Мен бардык партияларга карата бирдей, менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге мен даярмын.